24 февралда мэриянын алдындагы Ордо муниципалдык жаштар борборунун жаңы салынган имараттын салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Борбордо шаардын активдүү жаштар топтору биригип, демилгелерди көтөрүп чыгып, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен алака түзүп, ишке ашырууга шарт түзүлөт. Ошондой эле жаштар саясатын калыптандырып, ишкерчиликке багыт алып, калааны өнүктүрүүгө салымын кошууга түрткү болот. Япония элчилиги тарабынан жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүргүзгөн долбоор аркылуу Балыкчы шаарынын мэриясынын алдындагы Ордо муниципалдык жаштар борборун курууга жана техникалык жабдуулар менен каржылоодо салым кошкондугу үчүн терең ыраазычылык билдирип, бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Долбоор 2019 жылы башталып, жалпы мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү багытында ИРМ Жаштарды өнүктүрүү институтунун долбоору аркылуу окутуу курсу жүргүзүлүп, ошондо мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерин жаштар саясаты боюнча квалификациясын жогорулатуу курсунда сунуштар берилип, жана ошол сунуштун негизинде бүгүнкү кылынып жаткан иш, долбоор ишке ашып, азыркы күндө ачылып жатат. Анда эмесе кийинки сөз кезеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржандиевичке берилет. Балыкчы шаарынын тургундары, урматтуу жаштар, кайсы бир мамлекеттин келечегин көргүн келсе, жаштарын карап көр дейт. Андыктан биз бүгүн кандай жаштарды көрөбүз? Албетте биринчиден билимдүү жаштарды, билимге ынтызар, дилгир балдарды, анан эми албетте мекенин сүйгөн, алдыга чоң максатты койгон жаштарды көргүбүз келет. Андыктан мынакей бүгүнкү ийгилигиңер дагы ошол жаштардын ынтымагынын, ошол алдыга койгон максатынын бир жакшынакай жыйынтыгы. Ошондуктан мынакей ушул алдыга өнүгүүнүн жолуна сала турган, мыкты жаштарды бириктире турган ушул борбордун ачылышы менен жалпы ушу Балыкчы шаарынын жаштарын, Балыкчы шаарынын тургундарын ыйгарым укуктуу өкүлдүн атынан, жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктаймын. Биз буга чейин деле билебиз, ушул ынтымактын аркасында Балыкчы шаарынын жаштары көп ийгиликтерди жаратып келгенсиңер. Мынакей 20-жыл өзүнүн бир күйчүктөрү менен болду. Албетте муну биз эстен чыгарбайбыз. Мына ошол кезде оор шартта, кыйынчылык мезгилде ушул өзлөрүнүн өмүрлөрүн тобокелчиликке салып, балыкчынын жаштары алдыңкы катарда туруп бердиңер. Мына ошол мезгилде өзүңөр эрдиктериңерди көрсөттүңөр. Бүгүнкү күндө сиздердин эмгегиңер эч кандай бир унутта калбайт. Биз аны жакшы билебиз. Анан эми мынакей бүгүн жакшынакай ушул борбордун ачылышы менен ошондо түптөлгөн ынтымак мындан ары карай өрчүйт, бекемдейт деген терең ишеничтебиз. Кийинки сөз Балыкчы шаарынын милдетин аткаруучу Арнабек уулу Азамат агайга бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Балыкчы шаарынын мэриясынын алдындагы Ордо муниципалдык жаштар борбору Япония элчилигинин каржылоосу менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүргүзүлгөн долбоорго сунушталып, техникалык каражаттар жана Балыкчы шаарынын жаштар паркынын аймагына имаратын куруу боюнча иштер жыйынтыкталып, жаштар борборунун имараты ачылып жатат. Япония элчилигине жана Бириккен Улуттар уюмуна, ошондой эле Балыкчы шаарыбызга жана жаштар саясатына колдоо иштерине активдүү иш алып бара жаткан мамлекеттик муниципалдык мекемелерге, эл аралык уюмдарга жана институттарга, меценаттарга, коомдук активисттерге, коомдук бирикмелерге, жеке өзүмдүн жана аппаратымдын шаарыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары шаарыбыздын өнүгүү жолунда ынтымакта, бир ой, максатта, бекемдикте, таза ак жана адилеттүү иш алып барабыз деген үмүтүм чоң.
биздин кылган ар бир ак ишибизге жаратканым жар болсун. Кудайым буйурса, ушу балыкчы жаштар ордосун ушундай борбор курулуп аягына чыгарып берген эл аралык ушу донорлорго дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу балыкчы шаарынын жаштарын, балыкчы шаарынын элдерин ушундай жаштар ордосу салынганда баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин ушу жаштар ордосунун борбору кут болсун. Кудайым буйурса, мындан ары жаштар ынтымагы балыкчы шаарыбыз үчүн көп деген жакшы иштерди алып барабыз деген чоң ишенич бар. Балыкчы шаар мэриясынын алдындагы Ордо муниципалдык жаштар борбору 2019 жылы 28 мартта номер 5 токтом негизинде Ордо муниципалдык жаштар борбору болуп кеңештен бекитилген. Ошол убакта Бириккен Улуттар Уюму Япония элчилигинин каржылоосу менен жана өнүктүрүү жаштарды өнүктүрүү институту долбоор жүргүзгөн. Ошол долбоорго барып биз катышып, окуу курсун 6 айлык курсун мамлекеттик муниципалдык жаштардын жаштар саясаты боюнча квалификациясын жогорулатуу курсуна катышып, ушул долбоору келип сунушталып Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен биргеликте сунуш түшүп, ошол жаштар борборун ачуу, ушу Кыргыз Республикасы боюнча 10 жаштар муниципалдык жаштар борборун ачуу боюнча сунуш келген. Ошол долбоордун аркагында бизге каралып, Балыкчы шаарына түшмөк болуп, анан ошол биз Балыкчы шаарынын мэриясы жалпы ошондой эле мекеме иш кылып, ушул жерин карап, жерин чечип берип, ушул жаштар паркына салынсын деген долбоорду ишке ашырып, ушул жерге салынып отурат. Бул имараттын жалпы каржылоосунун баарын ишке алган бул Япония элчилигинин каржылоосу менен Бириккен Улуттар Уюму салып берип атат. Бирок биз Балыкчы шаарынын мэриясы тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан бул проектини даярдоо болчу, жер маселесин чечүү болчу. Калган иштерди болсо бул Бириккен Улуттар Уюму өзү жүргүзбөк. Тендерин ойнотуп, ошол салуучу фирмаларды өзүлөрү отбор кылып, өздөрү салмак. Андан тышкары бул ошол окутуу курстун ичинде $5000 техникалык жабдууларды берген. Берип бизге тапшырып, ошонун баарын ордуна коюп, бүгүнкү күндө ушул жалпы биздин Балыкчы шаарынын мэриясы менен Балыкчы шаарынын мекеме ишканалары менен баса белгилеп айтуу кетчү нерсе, жашылдандыруу, тазалык, ошондой эле архитектура ишканалары менен биргеликте проектисин иштеп, ушул күндөгү ойлогон максатыбызга жетип отурабыз. Албетте бул жерде көптөгөн жаштарды салымы бар, коомдук бирикмелердин, ошондой эле өсүп келаткан муну окуучулардын жана студенттердин жана ушул жеке өзүбүздүн да салымыбыз бар. Бүгүнкү күндө ишке ашып, бул долбоор эметип атат. Эми мындан кийинки кандай иштерди алып барат? Бул жерде эч кандай бир жашка карабастан, эч кандай бир бөлүнбөстөн ушул жерде келип биздин жаштар татыктуу IT багытында же болбосо жаңы бир ойлор менен робототехника ар кайсы курстарын алып келип өтүп, ушулда күнү түнү ачык болот. Иш күндөрү ушул жерге келип өздөрүнүн оюн бөлүшүп, уш жерден иш чараларды өткөзгөнгө дайым эшиги ачык. Уш жерде жаштар саясатын деги эле ушул жарандарыбызга иш көрсөтүү багытында иш алып барабыз. Анан быйыл биз ушул мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү, шаарыбыздын жаштар саясатын өнүктүрүү багытында 7 багыт коюп атабыз. Бул биринчи багыты бул жаштардын ынтымак бекемдөө, ден соолугун чыңдоо максатында спорттук иш-чаралар жана ушул шаарыбызга аярлуу үй бүлөлөргө, жанагы жалгыз бой аталарыбызга, апаларыбызга кам көрүү максатында, жардам берүү максатында кайрымдуулук иштер. Үчүнчү бул Ысык-Көл Кыргыздын бермети деп коет. Ошого байланыштуу биздин айлана чөйрөнөнү коргоо, жашылдандыруу багытында иштерди алып барабыз. Үчүнчүсү болсо бул биздин улуттук үрп-адат, улуттук идеологияларды, ата бабаларыбыздын каада салттарын унутпоо багытында маданий иш-чараларды, көчө ынтымактарын бекемдөө багытында маданий иш-чаралар. Ал эми 5-чи бул инвестиция тартуу, жаштар үчүн жумуш орундарын түзүү. Ал эми 6-чы болуп бул шаарыбыздын инфраструктурасына салым кошуу, өнүктүрүү багытында иш алып баралы деп атабыз. 7-чиси болсо ушул бүгүнкү күндө ар кандай ынтымак биримдикти бекемдөө, баарын ынтымак алып келип, баштарын бириктирүү кылып, шаар үчүн кызмат кылуу максатында коомдук иштерге активдүү катышуу деген жаштарга 7 багыт коюлду. Ошол багытта иш алып барат деген ишеничибиз чоң. Анан бүгүнкү күндө ушул имаратты салып берген Япония элчилигине, Бириккен Улуттар Уюмуна, РМ институт, жаштарды өнүктүрүү институтуна, Германия кызматташтыгы Жайзетте жана Балыкчы шаарынын мэриясына, ыйгарымдуу өкүлчүлүккө жана мамлекеттик спорт агенттигине терең ыраазычылык. Урматтуу коноктор, уруксат этсиңиздер. 2019 жылы долбоор баштаганда эң биринчи сунуш келип түшкөндө
жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан өзүңүздөргө маалымат катары дагы жалпы маалымат каражаттарынан дагы маалымат бергенбиз. Бул Балыкчы шаар музейин оңдоо түздөө иштерине ошол жакта жаштар борборун ачылып болчу. Бирок кийинки убакта сунуш түшүп, ошол ал жак болбогонуна байланыштуу бизге Балыкчы шаар мэриясына кайрылып, ошол жерден толук кандуу бизге тиешелүү иштерди жүргүзүү багытында Балыкчы шаар мэриясы ушул жер аянтчасын бөлүп, жана ушул долбоордун проектисин даярдоого, эң негизгиси ушул көптөгөн маселе долбоорду каралоодо иштер көп жүргөн да. Андыктан муну да айта кетпесек болбойт. Жана ошондой эле жалпы ушул Балыкчы шаарындагы жаштардын коомдук бирикмелерин жана ушул жерде кызмат кылган мекеме ишканалар да бар. Бул ушул жашылдандыруу, тазалык ишканалар жана архитектура, госрегистр, Балыкчы шаар мэриясы, андан тышкары ушул биосфералык иштер боюнча көптөгөн иштер жүргөн. Бул негизи долбоорду ишке ашырыш эң оңойго турган жок. Чынын айтсак, албетте бул бир нерсени жасаш үчүн көптөгөн эмгектер, көптөгөн баягы сунуштар түштү. Ошону ишке ашыруу өтө кыйын болду. Бирок тилекке каршы бардыгынан жардам болуп, Балыкчы шаар мэриясы бардык мекеме ишканалар колдон алып, ошол жерде жетекчилер дагы өзүнүн салымын кошуп, бүгүнкү күндө ишке ашып отурабыз. Андан тышкары биздин ошол өнөктөштөр, эл аралык донорлор, Бириккен Улуттар уюмуна, Жаштар өнүктүрүү институтуна, Германия кызматташтык жайзат өкүлдөрүнө, жана андан тышкары бизде ОБСЕге, ЮНИСЕФке дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Балыкчы шаарынын жарандарынын атынан, жаштардын атынан. Буюрса, бул жаштар борбору жекеле жаштар үчүн эмес, ар бир Балыкчы шаарынын жарандары үчүн салынды десек жаңылышпайбыз. Анткени мамлекет бул жаштардан эле түзүлбөйт. Ар кайсы акыл насаат менен, кеңештер менен дагы карысы бардын ырысы бар дейт. Эртеңки келечек бүгүнкү жаштардын колунда. Андыктан жаштарга дагы акыл насаат, тирек болуу, жөлөк болуу бардыгыбыздын милдетибиз. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык жалпы Балыкчы шаарынын жаштарынын атынан. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу бүгүнкү коноктор жана биздин өкүлчүлүктөр, урматтуу Элчебек Нуржандиевич, Арнебек Азамат Арнебекович, анда эмесе лента кесүүгө өтүп берсек. Мындан ары дагы көп жакшы иштерди алып кетебиз деген чоң ишенич бар. Кандайдыр бир кошумча нерселер болсо, бул жерде мына биздин депутаттарыбыз отурат, жаштар ынтымагын коому отурат десек болот. Негизгиси мына чынын айткан болсок, ушу Балыкчы шаарынын жаштары ушул күнгө чейин жакшы иштерди өткөрүп келишти, чынын айтсак. Ушул иш келечек муунга, патриоттукка, мекенчиликке чакырып келишет деп чоң ишенебиз. Кудайым буйрса, ушул ачкан борборубуз кут болсун, мындан ары көп жакшы иштер өткөрүлсүн деп тилектешпиз. Өзүңүздөрдө кандайдыр сунуштарыңыздар болсо, сөздөрүңүздөр болсо айтсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Арнабек уулу Азамат, Балыкчы шаарынын мэринин милдетин аткаруучу. Бүгүн мынакей 24 февраль абдан жакшы иш болуп атат десек болот. Бүгүн Балыкчы шаарынын элине, Балыкчы шаарынын жаштарына, мындай айтсак, өзүбүздүн ушу жаштар борборун ачуу аземи болуп абдан кубанып турган учурубуз десек болот. Анткени бул Балыкчы шаарынын жаштарынын абдан чоң жетишкендиги, канча жылдан бери талыкпас эмгектенишип, ушу Балыкчы шаарынын элине ушу 5 багытта иш алып барышып, ошолордун ичинде ошо кайрымдуулук, тазалык акциялары, ушу билим берүү жагынан ушу көп акцияларды өткөрүшүп, жардам берип жүрүшүп, мынакей эл аралык донорлор менен байланыш түзүшүп, ушу өзлөрүнүн проектилерин жазышып, проектилерин сунушташып, биздин жаш Балыкчы шаарынын жаштары аябай талап кылышып,
ушу Балык шаарынын Аманбаева көчөсүндө ушу парктын ичинде Япония элчилик тарабынан ушундай сонун жаштар борбору салынып турат. Ошонун ачылышы болуп, ичиндеги ар бир мебелинен бери алып берди десек болот. Кудайым буйрса, ушул жаштар борборубуз кут болсун. Ушу жаштар борбору мындан ары дагы жаштар үчүн эле эмес, ушу Балык шаарынын элине мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар. Ушу билим берүү жагынан жакшы ушу салымдарын кылып, мындан ары да биргеликте баарыбыз ынтымак жолунда Балык шаары үчүн жакшы бир кызмат кылып иштеп берет деген чоң ишенич бар. Кудайым буйрса. Ошол Балык шаарынын жаштар борбору кут болсун. Балык шаарынын жаштар борбору туруп калбастан талакпас Балык шаарынын элине эмгек кыла берсин деп чоң аябай тилектешмин. Мен Каныбеков Абилгихан Каныбекович, Балык шаарынын муниципалдык жаштар ордосунун мүчөсү болом 2016 жылдан бери. Бүгүн мына 24 февраль күнү Балык шаарында ушундай жаштар ордосу ачылып турат. Бүгүн деген ушундай ар кайсы эл аралык донорлор, ушундай өкүлдөр, Үскөл областынын губернатору, Балык шаар мэриясы жана аппарат жетекчилери жана уюмдар, коомдук уюмдар жана коомдук активисттер келип жатат. Бүгүн жакшы жаңылык болуп жатат. Анткени бизге кубанычтабыз ушундай жаштар ордосу ачылып атканына.